Салам, кандайсыздар? Мен бүгүн ушундай өзгөчө бир салатты жасадым. Аябай рецепти оңой экен. Продукту болсо 138 эле сомго алынды. Ишенесиздерби? Дал ушундай кылып сиздер менен биргеликте ушундай бюджети бирок аябай даамдуу болгон салатты жасап көрөбүз. Келиңиздер, анда эмесе баштайлы. Эң алгач эле 2 бадырың, 1 помидор, 1 болгарский, 2 чесноктун башы жана көк чөп 4 алдым. Эң башында эле бадыраңды дал ушул видеодо көргөзүлгөндөй кылып, чоң кылып, видеодо көргөзүлгөндөй кылып турай беребиз. Андан кийин бир идишибизге салып кое турабыз. Эми болсо помидорубуздун ашыкча жерлерин алабыз дагы, муну дагы соломка сыяктуу кылып, ичин албастан эле туурап кое беребиз. Аны дагы туурап бүткөн соң идишибизге сала алабыз. Эми болсо болгарскийибизди алабыз, аны дагы соломка сыяктуу кылып узун-узундан туурап жиберебиз. Бүткөндөн кийин идишибизге салып кое турабыз. Болгарскийди дагы туурап бүтүп алдык. Эми болсо көк пиязыбызды алабыз дагы дал ушундай кылып узун-узундан эле туурап кое беребиз. Андан кийин биз көк чөбүбүздү дагы кошобуз. Укропту алып кошуп койсоңуздар болот, же болбосо кинза жана башка ошондой көк чөптөрдү кошуп татымалдын көбөйтсөңүздөр дагы болот. 2 баш чеснок коштум. Эгерде көбөйтүп азайтып коюш да өзүңүздөрдөн. Эми болсо тузду, кара мурчту жана ачуу калемпирди кошуп алабыз. Баары даяр болгондо кызып турган суу майыбызды үстүнө куюп жиберебиз. Андан кийин эле 1 кашык же 2 кашык соустан кошуп аябай жакшылап аралаштырып жиберебиз. Мынакей караңыздарчы, биздин бюджеттүү аябай даамдуу салатыбыз даяр болду. Дал ушундай кылып конокторго өзгөчө татымал кылып койсоңуздар болот. Үстүнө кунжуттан сээп койсоңуздар дагы өзгөчө болуп чыгат. Менин видеомду акырына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы жаңы видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ал эми биздин каналга катталып лайк коюуну унутпаңыз.